Ruya ani Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan hadis бар екен. Men kana lahu si'a. Kimde kim жашоосу бардар жашоо болсо, жашоосунда бүт бардык нерсеси бар болуп туруп, фалам ядх. Ал курбандык сойбосо, кан чыгарбаса, фалямут инша яһудиян ва инша насраниян деп бир хадисте келтир. Ал өлгөндө же яһуди же христиан болуп өлүп калышы мүмкүн. Жобус дагы бир хадисте келди. Мен кана лаху си'a. Kimde kim barдар жашоодо жашап атып, курбандык сойбосо, фала юқрибна мусаллана. Мұсылмандардың çoğulup намаз оқучу жерлеріне келбей эле койсун деп айткан жери бар экен. Көрдүңүздөрбү? Демек, биз алхамдулилля жашообуз канчалык жакшы болгон болсо, биздин азыркы мындай айтканда аалымдардын бизге койгон категориясы, эгер машинасы болсо, үй жайы болсо, иштеп аткан күнүмдүк тамагы болсо, ал адам курбандык сойсун. Же болбосо зекетке, зекет бергенге кудурети жеткен адамдар курбандык сойсун деп атат. Бирок бул карап көрсөңүздөр, бул деген нерсе албетте важип нерсе болгондуктан бир канча мал микдар ошол эмеге жеткенден кийин важип болот. А эгер мал байлык ага жетпесе важип болбойт. Сойбой койсоң күнөөкөр болбойсуң деген нерсе.